Желбіретіп қызыл туысын мекенден Олимпиадада күміс бәйге тағынған Айсұлу Тыныбекова. Ура! Кезеңден спорт жолы тайғалады. Айсұлуыз арнамызға шайғанады. Ердіге өрніп болып жаштарға, ел ішінде легендаға айланады. Айсұлу Тыныбекова. Дүйінілік Олимпиадада күміс бәйге тағынған, Қырғызстанның намысына жараған алтын қызымыздың урматына арналған бүгінгі салтанатты сый мерекемізді баштаймыз. Урматтуу меймандар. Суысар ТВТ авалдан келатқан салт менен başı büyük bolsun dep, başı aman bolsun dep, TVT'ye izleyip kol çıkarıp duralığını gelinize. Yolumuz ak bolsun. Taza diliniz ardayım saktalsın dep, ak çapan cevap durağız. Kol çıkarıp duralı mı? Barakende. Ошондой сертификат 100 000 сом. Анан бул жерден кечирпаңыздар. Баягы Кочкор коому Мелис Тозум Турганбаев чемпион мира. Ал айтып атпайбы, тигини чакырсаңар муну жок. Биз жерден биз только Кочкор өзүбүз, анан кийин ат башлык деген жумгалдык досторго цивилизацияны көрсөтөлү деп. Баракелде, чоң рахмат. Дишан Исмаилович, бүгінгі сіздерді өткөрүп аткан иш-чара башкага өрнөк болот деп биз ишенип турабыз, үмүт артып турабыз. Ошондой эле Кыргыздын ал кызы Токио Олимпиадасында алтынды албаса дагы алтынга тете күмүштү багындырган биздин сыймыктуу кызыбыз Айсулу Тыныбековага эл сыймыгы наамы тапшырылат. Уруксат болсо, Асылбек Токтоголович коомдун төрагасы катары өзүңүз Айсулунун алтын колуна тапшырып, мына ушул эл сыймыгы даражасы Айсулуну Париж Олимпиадасында алтынга жетиресин деп тилек айталы. Алакан чыгап туралы келиңиздер. Айсулу Тыныбекова. Ушундай кыргыз элине чоң майрам тартууларыңыздар, жана байкелер айткандай чоң кишилер кичинекей балдардай ыйлап аябай кубанычтуу да. Ошо силерге бекемден солук, узун өмүр, көп жашагыла, дагы ушу кыргыз элине чоң майрамдарды тартуулагыла, бул ийгиликтердин башы болсун. Ошо анан бүгүн биздин компаниядан бир кичинекей белек бар. Ошол эки ой менен тартуу кылып атабыз. Биринчиси ошо олимпийский чемпиондор материалдык жактан ойлонбой, только өзүнүн спорт менен кетсе деген. Экинчи жагы ошол Кыргызда жалаң эле спорт эмес, башка жакта дагы айсулууларыбыз көп болсун. Ошолорго стимул болуп, пример болуп, ошондой жүрө бериңиздер. Дагы бир жолу куттуктайм. Анда сыйымды тапшыралыбы, кол чыгаулар менен ана келиңиздер. Олимпиаданын күмүш байгесинин ээси ал балбан Айсулу Тыныбековага Кочкор коомунун жана Эмарк Строй компаниясынын атынан Бишкек шаарындагы Крейсер курулуш аймагынан
премиум класстағы bir бөлмелі пәтер. Толық шығалар міне. Айсұлу, анан sizin саламаттығыңызға дем болсын деп шаарыбыздын ең таза аймағы өзгөчө bir премиум класстағы жерден беріп атат. Дағы бір жылы батырыңыз құт болсын, үйіңіз ақ жылдай болсын. Эмарк Груп компаниясы Айсұлу Тыныбекова. Бүгін аябай жақсы күн болып тұрады. Токиода да Құдай жалғап Қочқор қауымы бүгін шықырып Айсұлу қарындашымызды сый көргөзүп атат тренери менен Нурбек бинимен. Баарыңыздарға чоң ыраазычылык билдирем. Анан эми биз федерацияда болсо мен 98-жылдан бери келатам ушул балдарды. Айсұлу болсо өзүнүн көз алдында өстү. Нурбек талыкпай эмгектенди. Канча 10 жылдан ашып эмгектенип бүгүн ушул чоң жетишкендикке жетип атат да. Анан канча деген мындай кайгылуу күндөр да болду, чын айтканда. Мына Парижде 3-чү болуп калды ошондо. Анда да кайгырды. Риодо, Бразилия олимпиадасында. Анда да дем бердик, бирок Айсұлу эмкисинде утушум керек деп. Анан баягы Токиодон дагы айттым. Эми мен да пенсияга кетейин деп аткам эми. 98-жылдан бери федерацияда жүрөсүм. Анан жаштарга жол берели деп десем, анан Айсұлу айтты, жок. Бейсбаке мен Парижге да барып күрөшөм. Алтынды алыш керек. Кудай буйрса депчи. Биз чоң үмүттөнүп атабыз азыр. Эми 3 жыл деген бат эле өтөт. 3 жыл мына көз ачып жумучак эле убакыт бат эле келет. Кудай буйрса Айсұлу ошол Парижде дагы баарыбызды бир сүйүндүрүп турса кыргыз эли. Анан Айсұлунун аркасы менен мына бүгүн аксакалдарыбыз туура айтып атат. Көп деген сиңдилер өсүп келатат, чын айтканда. Мына могу жерде Билимбектин кызы бар, ошол Билимбек каякта жүрөт. Мына жакында эле ушу дүйнө чемпионатта мына серебро алып келди. Анан мына жакында Казанда өткөн СНГ мамлекеттеринин спартакиадасы болду. Ошол 23 жаштагы спортсмендердин арасында ошол жерде мына чемпион болду. Жакында эле мен мына бүгүн эле эртең менен учуп келдим, ошол Казанда болуп аткан белдештик көрүп ошол жерде болдум. Эми жакшылыктар болсун ар дайым. Ушундай кыздарыбыз чемпион болуп турсун, уулдарыбыз чемпион болуп турсун. Бүгүн аябай чынын айтканда кубанып турам. Мына жерде көп аксакалдарды көптөн бери көрүп эле келем. Бүгүн көрүп кубанып атам. Баарыңыздарга ден соолук, иштериңизде ийгилик болсун, кыргыз элинде тынччылык болсун. Айсұлу давай сен кандай десем, алдыда дагы көп белдештер бар. Нурбек болсо, инем болсо күнү түнү менен иштеп атат. Мен ойлоп атам, дагы бир чоң жетишкендиктерге жетишет го депчи. Анан жана düşөн тамашалап атпайбы меничи. Мына биз чын айтканда мына федерация акыркы бир 10 жылдын ичинде 8 квартира бердик. Ушул спортсмен балдарыбызга да. Анан азыр президент федерация тиги Абдыкеримов Шыршынбек кичине ооруп атат. Келгенден кийин ушу жылдын итогу менен да өзүбүз федерация жана 3 медаль алып келген уулубуздарды дагы биз алтын урматтын көргөзөбүз деп ойлоп атам. Баарыңыздарга иштериңизде ийгилик болсун. Рахмат. Урматтуу жердештер, мына бүгүн жакшы иш-чара болуп атат. Мен да сүйүнүп атам. Мына ушу Кочкор коому Айсұлуну куттуктап, сыйлап, өзүнүн маршруттуу үстүнө кошо чакырып, мына бизде бүгүн сыйлап атасыздар. Анан бизди дагы кошуп чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ар бир райондон Айсұлу ушул Токио олимпиадасына барып, мына күмүш медаль алып келгени үчүн сизге ийгилигиңизди куттуктайм. Ушу Нурбектин дагы эмгеги чоң, ушу Нурбек акабыздын. Анан Айсұлу, мен ойлойм, мына сиз бул тарыхта калдыңыз да. Бул азыркы мына ушу эгемендүү мамлекет болгонубуздан бери 30 жылдын ичинде
мындай результат ешкім көрсеткен емес. 4 жолғы дүйнөнүн чемпиону болдуңуз. Кой 4 жолғы Азиянын чемпиону болдуңуз. Болот окшойбуз, мен айтып койдум. Азиянын чемпиону болдуңуз. 2019 жылы дүйнөнүн чемпиону. Андан кийин 2023 жылы кубок, дүйнө кубогунун жеңүүчүсү болдуңуз. Андан кийин мына Олимпиадада күмүш медал менен тагынып келдиңиз ошол. Мен сизге куттуктайм. Өмүрү жана баары ден соолук алып атат, өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Кудай буйруса мен ойлойм, мына ушу кийинки 3 жылдан кийин Парижде ушу алтын медал менен келиңиз, ошондо биз ушу аэропортто тосуп, ошол жерде тура алып барабыз. Мен ишенем, Айсулуу. Анткени мына ушу Айсулуу кийинки муундарга, кийинки кыздарга аябай мындай эме берди да, алар көрүп алышып туруп, ушу Айсулууну көрүп, азыр залдардын баарында кыздар түрүнө көрүп алат дейт. Эркектер жок болуп калыптыр. Ошол мына андан кийинки жанагы Мелис байке айтып кетпедиби, тиги Билимбектин кызы дагы адагы Акталадан дүйнөнүн мына экинчи местен алды. Андан кийинки барып дагы кайсы бир эмеден Россия, Казанга барып, ошо биринчи местен алып келди. Мен ойлойм, ошон үчүн ушу Нарын областындагы жакшы бир атактуу ушу кыздарыбыз, уулдарыбыз чыгат болуш керек деп мен ишенем ошого. Ошол анан Айсулуунун мен угуп калып атам, ушу тайлары, Айсулуу тайлары баары балбон болгон да, ушундай чынбы ошол, Айсулууда ошол да эмеси бар экен, генинде бар экен, ушу тайлары балбон болуп тур. Бул Маматтын сестренкасы болуп турбайсызбы, ийгилик баарыңарга жакшылык каалайм. Ушул жерде отурган Кочкор коому мына акыркы 10 жылдыкта ушундай иш-чараларды өткөрүп жакшы нерселерди кылып атасыздар. Белектерибиз бар эле. Канет менен өзүмдүн атымдан, үй бүлөмдүн атынан ошо Айсулуу менен Нурбек агабызга тапшырып койсун. Ол Чыракбаева, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басары, вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев Өмүрбековичтин үй бүлөсүнүн атынан 50 000 сом акчалай сыйлык. Айсулуу Тыныбековага 50 000 сом, машыктыруучу Нурбек Изабековга 50 000 сом акчалай сыйлык. Сүрөткө түшүп коелу, меймандар, келиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу Айсулуу айым, урматтуу ушул жыйындын катышуучулары. Дүйнөлүк чемпион Айсулуу Тыныбекова менен ушул кечеде жолугушуп отурган абдан сүйүнүчтөмүн. Урматтуу Айсулуу айым, сиз бүгүнкү күндө Кыргыздын духун көтөрүп турган эл баатыры десем жаңылышпаймын. Учурда сиздей инсандар биздин өлкөбүзгө керек болуп турган жагы. Сизди көрүп жаш муундар шыктанышат. Аркаңыздан канча деген жаш кыздар балдарды спортко кызыктырып келатасыз. Ошолорду тарбиялап, ошолорго жардам берип, чоң салым жасап жатасыз. Мен жеке өзүмдүн атынан, Талай Курткаев атындагы фондун атынан сизге алкыш айтам. Алдыдагы дүйнөлүк олимпиадалык белдештерде албан ийгиликтерди каалайм. Дагы бир мен сизге белегим бар элем. Бул жашоодо ата эне өтө ыйык эмеспи? Ошон үчүн сизге бир эс алууга жолдомо, жалгыз эле сизге эмес, ата энеңиз менен барып эс алып келиңиз. Кол чабуулар менен Айсулуу Тыныбековага Кара деңиздин жээги Анталия шаарына 3 кишилик бардыгы кошулган, бардыгы бар